Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин 2 курсунун студенти Айдай Дүйшеева Башкортостон Республикасында өткөн эл аралык темир ооз комузчулар сынагында 3-орунду багындырып келди. Бул эл аралык сынак дүйнөнүн чебер ооз комузчусу наамын алган Роберт Загретдиновдун жаркын элесине арналган 8-жолу өткөн сынак. Сүрдөөнү деген болду, толкуну деген болду. Себеби биринчи жолу чет мамлекетке чыктым. Жаңы достор менен тааныштым. Мен үчүн абдан кызык болду. Мен үчүн да бир чоң ачылыш болду да. Айдай Дүйшеева искусство университетинин салттык музыка жана фольклор кафедрасынын комуз классында таланттуу комузчу Бек Алагушевдон билим алып жатат. Окуу жайдын өзгөчө талаптарынын негизинде студент өзүнүн адистигинен тышкары кыргыздын 5 улуттук аспабын профессионалдык деңгээлде үйрөнүшү шарт. Ошентип Айдай кошумча адистик катары темир ооз комузду чебер чертүүнү агайы Эдил Үсөнбек уулунан үйрөнүп, эл аралык деңгээлге чыкты. Окуусумдун ийгилигине абдан кубандым. Биринчиден дароо эле мага сүйүнчүлөдү агай ошол конкурстан 3-местага ээ болдум деди. Абдан кубандым. Албетте Кыргызстандан бизден биринчи жолу десек болот. Окуучулардан чет жакка ушул өзүмдүн окуучуларым чыгып конкурска барып жеңишке ээ болсо абдан кубанат экенсиң албетте. Устат Шакирт салттык музыка борборунун музыкалык жетекчиси, аталган окуу жайдын ага окутуучусу Кутманалы Султанбеков агайыбыз дал ушул Айдайды өзү жетектеп Башкортостанга алып барып келди жана калыстык милдетти аткарды. Туура. Кандай барып келдиңиздер? Саламатсыз. Жакшы барып келдик. Эми колдон келген калыстыкты көрсөттүк. Анан катышуучулар да көп болду абдан. Айдай болсо кичине бир аз сүрдөдү, анын үстүндө конкурска биринчи чыгып атса, анан чоң сахнада болуп атса, бирок ошого карабастан өзүн жакшы көрсөтө алды. Темир ооз комузду мындай аспап катарында көп элес алышпайт. Эгерде ырчы болсо, эстрада багытында же башка багытта ырчылар болгондо кичине мындай резонанс жаратып, министрлик кабыл алыппы же бир нерсе болмок да. Ушунчалык масштабтуу өтөт деп ойлогон эмесмин. Ойлогом бул ушундай конкурс эке макул, катышайын ушул деп ой менен баргам, бирок ушул жактагы салттарын көрүп, кийген формаларын көрүп, достор менен таанышкандан кийин аябай өзүмө сездим, аябай күчтүү экенин, себеби алар аябай даярданышат экен. Бардыгы чынында мага таң калды. Себеби биринчи жолу ошо Кыргызстандан келгенден кийин алар үчүн дагы бир ачылыш болду. Сен ушул нота менен кантип кагып атасың, биз нота менен кагып көрсөк бул өтө татаал экен деп мага көп айтты да. Эдил Үсөнбек уулу искусство университетинде 2015-жылдан бери окутуучу болуп эмгектенип келет. Устаттарынан устачылыктын да сырларын үйрөнүп, улуу жолду улап келе жатат. Өзүм азыр учурда үйлөм аспаптарды сыбызгы, чогойночор аспабын жасайм. Жакында эле бул темир ооз комуз аспабын өздөштүрүп чыктым. Бул менин мечтам болчу башында эле. Керемет Сабыржанова, Кадыр Султаналиев, Нурзат Бектурсун кызы, Замана студиясы.